Урматтуу ошо Садыр Нургочоевичке дагы бир кайрылуу жасап кетейин деп атам. Садыр ага ушунча эл бардыгы сизге кайрылып жатат. Кыргызда дагы бир жакшы сөз бар. Байлар акыйкаттан качып жүрсө, кедейлер акыйкатты издеп жүрөт дейт. Ушунча элдин бардыгы акыйкатты гана эңсеп турган мезгили азыр. Анан ушундай бир ушу спортсмен балдарга да кайрылып кетким келип турат да. Бая Кыргызда ушундай бир жакшы, ушунчалык жакшы макалдар бар экен. Жакшы жигит эл камын ойлойт, жаман жигит өз камын ойлойт дейт. Айланайын спортсмендер, эгер ошондой күчүңөр ашып ташып аткан болсо, келиңиздер. Кандайдыр бир бандиттин укугун коргоп, ошонун тамагын ичип, ошого көз каранды болгондон көрө ушу жигит болсоңор келгилечи. Бардыгыбыз биримдик менен ушундай элибиз үчүн жаныбызды аябастан элибизди коргой турган бололучу. Келгиле айланайын. Бая бакыргандын баары эле батыр эмес дейт, балпайгандын баары эле батыр эмес дейт. Келгиле, урматтуу спортсмендер, ушундай бир бандиттерди коргоп атканыңарга мен ушунчалык нааразымын. Бая кузгун болуп көп жашагыча кыран болуп аз жашаган артык дейт. Мына карагыла, бардыңар ушу спортсмендер, келгиле. Бир муштумга түйүлөлүк, кыргыз элибизди сактап калалы. Ошо кыргыз элибиз үчүн күрөшөлүк бардыгыбыз. Келиңиздер, урматтуу кыргыз элим. Эч качан бир жаман жолго барбайлык. Бөлүнүү жарылуу дегенге эч качан жол бербейли. Мына 10 январда боло турган шайлоодо бардыгыбыз бир чындык үчүн чыркырап, бир жакшынакай таза шайлоо өткөрүп берсеңиздер, ушу Адахан Кимсанбаевди шайлап алалы. Үмүт бир гана ушул Адахан Кимсанбаевичте калды. Келиңиздер. Бир баштан, бир жакадан баш чыгарайлы, бир жеңден кол чыгаралы. Бардыгыңыздарды ушу спортсмендерди, элди, кыргыз элин бардыгын ынтымакчылыкка чакыралы. Бөлүнүү жарылууга барбайлык. Урматтуу Садыр Нургочоевич, дагы бир жакшы сөз бар. Такка чыккан бака сазга секирет дейт. Мына алдыда мурунку болуп өткөн президенттик шайлоолордо баягы президенттерибиздин бардыгы такка чыгып алып, кайра бардыгы сазга секирди. Анан эми бир дагы бир жакшы макал бар. Ат куйругуң армасаң суудан өтөрсүң дейт. Ит куйругуң армасаң сууга чөгөрсүң дейт. Урматтуу Садыр аке, сиз азыр аркаңызда жалаң иттердин куйругун кармап келатасыз. Жакынкы мезгилде сиз ушу дагы ошо сууга чөктүрүп өлтүрөт ошол аркаңыздагы. Анан эми жигиттер, дагы ушундай бир жакшы макал бар да. Жакшы жигит дейт, малын сатат, элин катат дейт. Жаман жигит малын катат, элин сатат дейт. Келгиле, урматтуу жигиттер, бардыгыбыз намысыбызга келели дагы ушундай бир даяр кандидат ушу Адахан Кимсанбаевичти шайлап алалы. Урматтуу кыргыз элим, алдыда ушунчалык бир жаман күндөр күтүп турат бизди. Бир башка мамлекеттерге, башка бир ит кушка жем болбойлук. Барыңыздарды ынтымакчылыкка чакырам. Келиңиздер. Урматтуу кыргыз элим, саламатсыздарбы? Биз азыр өтө орчундуу маселеде өзүбүздүн тагдырыбызды өзүбүз чече турган мезгил болуп турат. Кыргыз элим, мына азыр да Садыр Жапаров деп элдин баары айтып жатат. Бирок реальный чындык болбой жатат дагы эле. Себеби дегенде Садыр Жапаров президент деп КТРге жазып чыгып атат. Али президент боло элек. Болгондон кийин президент деп жазып чыкканда ошондо гана туура болот. Урматтуу Садыр Жапаров, иним, сага мен айтарым, өзүңдү өзүң алдыңа максат коюп 200 адамды чыгардың түрмөдөн. Ошол адамдардын булар ким багат дейсин. Ошолор багылып келген мурда деле. Сен президент болгуча, Мадымар президент болгуча отуруп турса болбойбу? Сен өзүңө шанс түзүп чыгардың. Бул эң реальный болгон жок. Дагы деле мына бул шайлоо туура эмес болгону жатат. Кыргыз элим, ойлонгула. Ушул 30 жылдан бери Мадымаровдун программалары, Мадымаровдун мыйзамдары менен жашап келе жатабыз. Чындыкты сүйлөгөн адамга эч ким жакпайт, чындыкты сүйлөгөн адамды. Керек болсо үй бүлөң дагы жактырбайт, чындыкты сүйлөсөң кээде.
Ушул Мадымаров чындык деп чыркырап, канча жылдан бери элим, жерим деп жүрөт. Россиядагы балдарды мына иштегендер бардыр ушул жерде деле. Россияда эшик чыпырып, кычыраган кышта ийди шуу акча таап атышат. А жерге барып, же бул бухгалтер, же болбосо бир менеджер, же болбосо бир ушундай бир жакшы иштерге турган жок. Урматтуу кыргыз элим, ошол Россиядагы урматтуу балдарым, кыздарым, мен силерге да айтарым, Мадымаровду шайлагыла. Мадымаровду эң 7 тилди билет бул. Тил боюнча, өзүнүн аброю боюнча, өзүнүн кандай жерде кандай алып жүрүшүн дагы билет. Кандай жакшы. Биздин ошондой президент болгонубузду болсо жаманбы? Урматтуу кыргыз элим, ойлоңгула, акылыңарды калчап, Адахан Мадымарович Кимсанбаевичти бир колдон чайлап алайлы. Неме Садыр Жапаров, сен дагы жакшы жигитсиң. Башка талапкерлер да бардык эл башкарам деген үмүт менен жакшы инсандар. Олорду мынандай тээ беле мынтиштин кажаты жок. Садыр, сен бир аз немеге эл башкарууга азыр сал дараметиң жетпейт. Ошон үчүн ынтымакташып, неме Адаханга жол берип, мисалы үчүн сен пример болсоң, түндүк түртүк проблема болбойт. Ошон үчүн сен Адаханды колдоп, неме өчүрүттейбиз немени Адаханга берукам. Мисалы үчүн сен мынандай бир кебир жериң резиденцияга кирип алдың. Биз ошон үчүн энелер өтө капабыз. Президент деген дербиш болуш керек. Президент али сен боло элексиң. Ошо немеге кирип алдың. Бул биринчи немең. Мисалы үчүн өлбөгөн тилгириң болсо керек. Сен президент болуп шайлангычакты өзүңүн үйүңдө жашап турушуң керек эле. Анан качан инаугурация деген болот, качан президенттик немени неме кылганда анан резиденцияга барышың керек болчу. Бул экинчи немең. Сен эми көп алги паткалим кошоматчылыктын дагы ээ болуш керек. Кымбаттуу элдерим, силерге кайрылам. Ушу Мадымаровду колдоп алайлы. Ушу Лениндей улду ким төрөт деген бул Адахандай неме адам бир жаралды. Мына тиши дагы, чачы дагы агарып, мынандай болуп карып кетип атат. Ушу баланы пайдаланып алайлы. Кымбаттуу элдерим, балдарыңардын үнүн уккула. Алиги мынандай садыр болот деп. Садыр дагы жаман жигит эмес, бирок али жаш бол. Президенттик деңгээлге жете элек. Анан кымбаттуу элдер, ошо шайлоону туура неме кылайлы, туура тандайлы. Менин тандоом Адахан Мадымаров. Урматтуу, кадырлуу элим. Мен бир нерсени дагы бир айтып коеюн деп кайра чыктым. Ушуну биринчиден эгер ушу Садыр кулак салып, шуну угуп, көңүлгө алып койсо аябай жакшы болот эле. Ага эгер ушул сөздөр жетпей калса, анын колдоочулары уксун деген бир суранычта ниет менен сүйлөп коеюн деп атам. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен бүгүнкү күндө мен сизде интернет булактарынан билип атам. Сиздин шайлоо фондуңузга $1 миллион акча түшүптүр. $1 миллион каяка жумшайсыз? Сиз айтып атасыз, элдер жумшап атат. Хорошо, эл берди сизге. Ал акча сиздики. Ошол акчаны сиз кимдерге берип атасыз, биз билебиз. Кимдер, сиз бербесеңиз, сиздин колдоочуларыңыз каяка иштеп атканын билебиз. Көп жерде айтылып атат. Садырды колдоочулар аябай көп экен деп. А биз билебиз, мына карапайым эл барды бири-бирин билет. Каяка барып келгенин, не менен барып келгенин өздөрү эле айтып берет бизге. Биз ошондуктан биз айтабыз. Сиз жанагыдай күч менен, бийлик менен, акча менен келип туруп элди сатып алам деп ойлобоңуз. Эркек болсоңуз мен дагы бир жолу айтам. Эркекче таза шайлоого келиңиз. Сизден сураныч, топтолгон $1 миллион ушул тапта больницага барыңыз, акчасы жок. Өлүм алдында жаткандар бар. Кийими кие турган кийими жок. Бейбечаралар бар. Бериңиз ошол бекер арам акчаларды ошолорго. А өзүңүз болсо таза шайлоого келиңиз. Анан ушул менен бирге мен бир ошо өзүмүн жердештериме, өзгөндүктөргө, айрыкча мугалимдерге, жана спортсмен балдарга айтып кетерим. Кадырлуу элим, өкмөттөргө, албетте бийликтегилерге. Азыр жашсыңар, силер да карыйсыңар. Ошондо убак келет, өзүңөр баа бересиңер. Ошол убакытта ошо аттен кылбайсыз үчүн өзүңөргө келгиле. Эми азыр мен билем, баарына акча керек. Но акча бүгүн бар, эртең жок. Акча алган акчаңарды ошол өлчөп көргүлөчү. Бир койдун пулуна жетпейт, кадырыңы бир койго сатып атасың.
ал менен бирге бала чакаңдын келечегин сатып атасың. Мугалимдерге айрыкча айтып коеюн, кагылайын, эжекейлер, педагогдор, канча шайлоону өткөрүп келе атабыз. Бардыгыбыз билебиз кандай кылып бийлик тарап болуп туруп өткөрүп атканыңарды. Bir учур келди, bir таза шайлоо бергилечи. Бүткүл дүйнөнүн элдери, атактуу адамдары Адаханга баа берип атышат, тан берип атышат. Керек болсо анча-мынча айтып атат. Кандай аял тууду экен ушундай баланы? Кайсыл жерден өстү экен ушу бала деп. А биз болсо колубуздагы барктуу алтын адамыбызды баркын билбей, биз чөгөрүп атабыз ушуну. Чылага дебелеп атабыз ушуну. Элим, угуп койгула, спортсмендер, эртең карыйсыңар силер дагы. Бала чакаңардын келечегин ойлогула, түз жолго баскыла, алданмагыла. Muallimler de kutlusunda kılıla. Yok degende ömrüңөрde bir soğuk iş kılıp koygular. Aktık için, adaletlilik için. Malades.